Бул енді ең оор кесип эмне билесизби? Менимче ең оор кесиптердин бири бул молдочулук. Илим үйрөтүү, илим таратуу. Пайгамбарга мураскор болуу эң оор кесиптердин бири. Себеби бул аманат иш да. Мисалы мунун ичинде Куран кирет. Куранды жаттоо бар, аны сактап жүрүү бар, ахиретте жооп берүү бар. Аны унутуп калгандар, унутуу дагы өзүнчө бир чоң маселелерден да. Имамдар, имамдамалардан динге, иман, исламга кызмат кылып жаткан устаздардан Аллах ыраазы болсун. Аларга ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Душмандык кылып, алардын артынан чукулап, кемчилик издегендерге Аллах Таала инсап иман берсин. Орозо айында, Рамазан айында имамдамаларды сый тамакка чакырышып, озачарларга, ифтарларга чакырышат. Ошону ифтарлардын биринде болгон окуя. Жаңы үйлөнгөн жубайлар бир имамды озачарга, ифтарга чакырсак, аны дагы ал дагы ыраазы болот, биз дагы ыраазы болобуз, бизге батасын, дуасын берип кетет. Ошону бир чакырайлы дейт. Даярдык көрүшүп башташат. Кезеги келген учурда имамды ифтарга чакырышат. Имамдамла келгенден кийин үйгө киргизип, баягы базарлык кылып келген, базарлыктан кичине акча ашып калган акчаны ошол конок үйдүн текчесине коюп койгон акчаны, ашкан акчаны. Үйдө аялы бар, бала чакасы үйлөнгөн, жаңы үйлөнгөн, бала чакасы жок. Имамдан башка эч ким кире элек үйгө. Ифтар болду, оз ачышты, имам кетти, акчаны таба албай калды баягы күйөөсү. Издейт, таппайт. Эстейт, анық ушул жерге койгон. Айнектин терезенин текчесине койгон. Аялы бар, өзү бар. Өзү алган эмес акчаны, аял алган эмес. Миң сураса дагы алган эмес ал. Имамдан башка эч ким кирген эмес үйгө. Имамды урукту күмөнүн санашты башташат. Имам уруп эле. Имам, мечиттин имамы уруп эле деп ар кандай ойлору өзү дагы шайтан дагы берип, арам ойлору тоодой болуп кетет. Баягы имамга жолугайын дейт, жолуга албайт. Мечитте баягы жүз карабай коет, намазда дагы кол бербей коет, учурашпай коет, сен уур экенсиң деп элди алдында бир жарай кылып айтып берейинби дейт. Куддум бир көп нерсени сактап жүргөн адамдай дымыгып имамга ар кандай характерларын көрсөтүштү баштайт. Ошондой жылдардын бири Рамазан айы дагы жакындап келе жатат. Элдер кошуналары кезек менен имамды ифтарга чакырышты баштайт. Булар дагы биз чакырайлы. Былтыркы ишин бир бетине салайлы. Бир кызартып коелу. Биз чыныгы жүзүн билебиз. Биз айтып коелу, түшүндүрүп коелу бул имамга. Бир бетине салып коелу деп аялы менен сүйлөшүп ифтарга чакырмай болот имамды. Ошентип имамга чакырып, ифтарга чакырып, ифтарда отургузуп, тамагын берип, сиз бир нерседен наразыдайсыз. Бир көйгөй маселеңиз барбы, проблемаңыз барбы дейт имам. О имам, сизди биз имам деп урматтайбыз, мечиттин имамы экенсиз деп. Бирок бул кылган ишиңиз туура эмес. Биз сиздин чыныгы жүзүңүздү билебиз. Элдерге мынтип периште болуп көрүнүп, бизге эмне кылганыңызды билебиз биз. Сиздин чыныгы жүзүңүздү биз билебиз дейт. Былтыр ушундай акча бар эле. Терезеде турган болчу. Сизден башка эч ким кирген эмес үйгө. Сиз алгансыз 100% дейт да. Ошол жерде имам өтө өңкүрөп, катуу ыйлайт. Эми ушунчалык катуу тийип кетти бул сөздөрүм. Чыныгы жүзү ачылып калды да эми деп баягы ой жуутушту баштайт, ойлонуп, сүйүнүп, күлүп имамга карап. Имам ыйлайт экен, болду эми кайгырбаңыз, ыйлабаңыз, эч кимге айтпайм, башка сөздөрүн айтканда, жок. Мен акчаны маселесин ойлоп ыйлап аткан жокмун.
окуя мындайча болгон болчу. Ооба, чындыгында терезеге акча коюп койгон экенсиз, терезеден акча түшүп кетиптир. Алар эшик, айнек, терезе ачык болгондуктан шамал кирип дагы чачылбасын деп Куран китеп бар экен, Курандын ичине акчаларды салып койдум. Куранды баары ачат булар, Куран окуйт. Куранды ачат, ошондо табылат акчасын деп Курандын ичине салып койгон болчум акчаны. Бирок өкүнүчтүүсү, арадан 1 жыл өтүптүр, Куранды бир дагы ачпапсыз. Ошону ойлоп, кайгырып, мусулмандардын деңгээли, мусулмандардын абалы ушунчалык начарлап кеттиби деп, аманатка мен ушунчалык жеткире албай, аманатка кыянат кылып жатамбы деп, ошол нерсени ойлоп мен кайгырып, сыгылып ыйладым деген экен да. Чындыгында кээ бирөөлөр көрө албайт. Жакшы адамдарды көрө албайт, жакшылыктарды көрө албайт. Күчү чындыгында пенделердин арасында мечиттин душманы өтө көп. Мечиттин душманы өтө көбөйдү. Мечит көбөйдү дешет. Мечит салгандан көрө мектеп салбайбы дейт, садик салбайбы дейт. Мечиттин душманы өтө көбөйдү. Азанды акырын айтпайбы? Мисалы үчүн скутерлерде, мопеддерде, машиналарда дүңкүрөтүп, звуктарды коюп, музыкаларды коюп өтүшөт. Аларга бир нерсе дешпейт. Алардын музыкалары, алардын дүңкүрөгөн звуктары, гүлүштүрлөрүнүн звуктары балдарын ойготуп жибербейт, бирок азан ойготуп жиберет экен да. Түнкү клубдарды эсептебейт. Чындыгында элди бузган адамдарды, жаштарды бузган жерлерди эсептебейт. Руханий жактан тазалаган, бизди көрө албаган, ислам дининин өнүгүшүн, мусулмандардын өнүгүшүн, Кыргызстандын өнүгүшүн көрө албагандар жумурткадан кыр издеп, ар кандай кемчиликтерди издеп, дооматтарды коюша берет. Аллах аларга дагы ыйман берсин, хидаят берсин.